Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. El hadis es-sani ve 20. Tarikul cenneh. 5 yolu. Ani Abi Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anhuma enne raculen se'ale Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir kişi gelip soradı. O Allah'ın elçisi, eğer de 5 vakit farz namazdı gana okusam, orozonu karmasam, adaldı adal dep bilip, aramdı aram dep bilip, başka hiç nerse kılmasam 5'e girem be dediler. Peygamberimiz hem ne dedi? Ova 5'e giresin dedi. 5 yolu cengil yol. 5 yolu kimde kim Allah Taala kaysi bir pendesine jengil kan bolsa negizi jengil yol. Biroq kede pendeler biz özüz kıyınçılık tuldurabız. Kede biz davatçılar çakırgandar daroo ne aябай оор кыйын кылып элге туюндуруп коебуз да. Баштаганда эле дароо байкы кыйын нерседен Кудайын тааный элек, пайгамбарды тааный элек, дароо намаздан дароо, жолуктан дароо, башка жогорудан түссөң анан ал аябай оор, аябай кыйын деп анан көп учурда өзүбүз качырып коебуз. Пайгамбарыбызга келип айтып атат: "Я Расулалла, мен 5 убакыт намазды гана окусам, орозону кармасам, Рамазанда адалды адал деп билип, арамды арам деп билсем 5'e киресиңби? 5'e киремби?" дедилер. Пайгамбарыбыз эмне деди? Ооба, 5'e киресиң деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистен биринчи алына турган сабак. Пайгамбарыбыз бул үммөткө мээрим кылып жиберилген, ырайым төгүш үчүн жиберилген. Пайгамбар психолог болгон. Пайгамбар ар бир адамдын акылына, деңгээлине, жүрүм турумуна жараша мамиле кылган. Бул киши келип пайгамбарыбыздан ушуларды эле кылсам 5'e киремби дедилер. Пайгамбарыбыз ооба 5'e киресиң деп адамга сүйүнчүлөдү. Ислам дининде оболу табшир, оболу биринчи сүйүнчүлөнүш керек. Андан кийин бизде таhdid бар нерсе, тозок менен коркутуу бар нерседе оболу эмне болуш керек? Адамды сүйүндүрүш керек. Биринчи кабар, жакшылыктан кабар бериш керек. Адам оболу эң биринчи деги жашоосунда даават кылганда ар дайым позитив биринчи орунда турат. Табшир деген ушул позитив да, позитив. Міне жакшы нерсени кабар бер, жакшылыкка чакыр, жакшы нерсени айт. Экинчиден карасаңар дар дайым мурункусунда да келет, мурунку хадистерде да келди. Я Аллахтын элчиси, бизди тозоктон алыстатып 5'e жакындатчу амалды берчи. О Аллахтын элчиси, бизге бир кыска нуска осуят кылчы деп. Бүгүнкү хадисте я Аллахтын элчиси, мен ушуларды эле кылсам 5'e киреминби деп бардыгы эмне 5'e киргенге куштар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал адамдарга эмне кылды? Сүйүнчүлөдү, ооба 5'e киресиң деди. Эң биринчи, эң оболу адамга эң биринчи нерсе ушул негизги парыздарда бизде намазга аябай көп басым жасалат го, бекерден эмес. Эң биринчи намаз, орозого, иманга басым жасалат, кайерде болбойлук. Анткени адамда иман болбосо Аллахтан эмне пайда? Андан кийинкиси намаз. Намазда ислам дининин негизги түркүктөрүнүн бири. Анткени намаз адамды жакшылыкка чакырат, жамандыктан кайтарат. Namaz adamды тартиптейт. Адамдын кулук мүнөзүн оңдойт, жүрүм турумун оңдойт. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде акимус-сала, намаз ок, албетте намаз жаман иштен, жаман сөздөн, жаман ойдон тыят деп атат. Акырын ушул тартипке чакырат. Ошондуктан намазга эң биринчи аябай көп көңүл бурулган. Ошондуктан кээ бир мазхабтар намазды жалкоолук менен чаңган болсо дагы динден чыгып капыр болуп калат деген сөздү айтышкан. Биздин Ханафи мазхабында кимде ким кайсы бир парызды чаңган болсо динден чыгып капыр болушунда шек жок.
чаңган болсо, парыз эмес десе, окубайм десе, жок десе, эгерде мынеке эртеге мына окуйм деп келаткан болсо, биз аны эмне дебейбиз? Капыр деп айтылбай, фасык деп айтылынат. Ошол намазды башка мазхабтарда ошо жалкоолонуп бир убакыт намазды, эки убакыт намазды бир күн, эки күн окубай койгондо дароо динден чыгып капыр болот деген мазхабтар бар да. Анткени намаздын орду аябай улуттуу болгондугу үчүн. Ошон үчүн намазды айтып атат, анан ахлалтул халама ва харамтул харама деп атат. Демек, жаман, арам нерселерди, арам ишти таштап намазды окуган болсоң, эң негизги кутулуу, эң негизги ийгиликтин башаты ушул жерде турат. Ошон үчүн кыямат күнүндө кабырда эң биринчи суроо намаздан болот. Эгер намазы оң чыккан болсо, калганы жеңил болот деп келет. Эң биринчи сурак адам баласынын амал боюнча, өзүнүн амалы боюнча суралган биринчи амал эмне? Намаз. Намазы дурус болсо, калганы жеңил болот деп айтылат. Андан кийин экинчи орозо. Орозодо алымдардын баары, эгерде кимде ким орозону таштаган болсо, парыз экенин чаңган болсо, анда дагы анын динден чыгып калышында шек күмөн жок. Чаңган болсо, парыздыгын чаңган болсо болбойт дегесе. Эгерде жалкоолонуп орозону кармабай койсо, анын алымдардын баары эмне деп айтышат? Аны фасык күнөөкөр деп айтышат. Бизде чоң күнөөлөр бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ижтанибу саб'a мубиqat" деп келет. Пайгамбарыбыз 7 чоң күнөөдөн алыс болгула деп айтылган. Имам Az-Zahabi чоң күнөөлөр деген 70тен ашык чоң күнөөнү эсептеп келген. Ошолордун негизгилери адам өлтүрүү, арак ичүү, сыйкырлык кылуу, ширк, Алла Таалага шерик кошуу, ата-энеге ак болуу, зулум кылуу, ошо нерселерден алыс болгула деп айтылат. Демек, адам баласы эң оболу арамдан алыс болсо, чоң күнөөдөн алыс болсо, анан намазында туруктуу болгон болсо, Кудай буйрса, ал адам ийгиликке жетет деген сөз. Анткени чоң күнөөдөн эле алыс болсоң, майда бир күнөөлөр барыбыз түшүп калышыбыз мүмкүн. Ушу намаз акырын аларды эмне кылып алат? Тегиздеп, түздөп, оңдоп, кирин жууп, кетирип, тазалап, анча-мынча майда күнөөлөрдү кечирип коюшу толук ыктымал. Инна хаза дини юсур. Дин, бул дин эмне? Жеңил дин. Оңой дин. Баарынын шарты каралган. Сапарда жүргөн болсоң, сапарда жүргөндүн шарты каралган. Оорулуу болсоң, оорулуу адамдын шарты каралган. Дин жеңил. Кээ бирөөлөр ушул баштаганда дароо оор нерседен баштайт. Этият болуу, киргенден кийин, кээ бир адамдардын түшүнүгү боюнча ушундай да. Ушу намаз окуп баштасам эле булардын баарын кыла албай калам, башка аламга өтүшүм керек деген түшүнүк болуп калат дагы, исламга кире албай, динге кире албай жүрө берет. Ошондуктан биз динди жеңил кылып түшүндүрүшүбүз керек. Пайгамбар айтат: "Яссиру ва ла туассиру." Жеңилдеткиле, оорлотпогула. Оорлотуп койчу оңой. Арам деп айтыш, болбойт деп коюш көп адамдын колунан келет. Бирок ошону адамдарга жеңилдетип түшүндүрүп бериш ар кимдин колунан келе бербейт. Андан кийин бул Нуъман деген сахаба болгон да. Ушул суроону сурап, андан кийин пайгамбарыбыз ооба бейишке киресиң десе, "Валлахи ла азид", Алла менен ант ичем, мен мындан эч нерсе ашырбайм деп кетет. Алла менен ант ичем, мындан башка эч нерсени кошпойм деп ант ичкен адам болгон. Кийин барып ушул нерсени таштап, аягына чейин таштаган эмес. Амал кылган адам. 5 убакыт намаз окусам, орозо кармасам, адал арам десем, бейишке киремби дедилер, ооба деди. Андан кийин валлахи мындан ашча кылбайм, ашча нерсе кылбайм деди. Ашча көп деле барып намаз окуй жүрбөйм, көп деле садаканы, көп деле экинчи күн, төртүнчү күн орозо, биринчи күн, төртүнчү күн орозо кармай жүрбөйм. Болду, Рамазанда орозо, 5 убакыт парыз намаз окуйм, болду деп ант иштеди. Андан кийин келет, бул кийин барып ошонусун бекем кармап таштаган эмес деп келет. Бу жерде фикый өкүмдөр бар. Биздин Ханафи мазхабында сүннөттү окубай койсо
yastahiqul itab деп келет. Жемелөөгө татыктуу деп келет. Не үчүн сен эмне үчүн сүннөт окубадың деп жемелөөгө татыктуу. Башка мазхабтарда ушул хадистин негизинде эмне сүннөттү окууга койсо дагы ал жемелөөгө татыктуу эмес. Окуса сооп, окубаса күнөө эмес. Жемелөө жада калса жемелөөгө да татыктуу эмес деп айткан алымдардын Шафи мазхабында, Хамбали мазхабындагы баягы ушул хадистен улам ушундай бир түшүнүккө келишкен. Чүнктүбү ошондуктан эгерде умрага барсаң, тияка барсаң, сүннөт окубай туруп баратса, мындай таң калыштын кереги жок. Алардын мазхабында ушундай түшүнүк бар. Биздин мазхабта сүннөт 5 убакыт намазынын алдындагы, артындагы ээрчип жүргөн өзгөчө 12 рекет сүннөт, пайгамбарыбыз кимде ким ушул 12 рекет сүннөт окуган болсо, ага 5тен 1 не тигилет дейт? Үй дайырдалат деп ушул хадиске биз амал кылып келебиз да. Биздин Ханафи мазхабындагылар ахлалтул халама ва харрамтул харама деген сөздө сүннөттү бүтүндөй таштап коюш арам болот. Ушул эле хадисте эмне деген сөз бар? Ахлалтул халала ва харрамтул харама деген сөз жатпайбы? Ошол сөздүн ичинде көп эмне жатат дейт? Маселе жатат. Сүннөттү бүтүндөй таштап коюш арам болот. Ушунун ичинен демек сүннөт дагы бар деген сөздү ушул эле хадис ичинен эмне далил кылып келишет. Демек мазхаб деген сөз ушул хадистин түшүнүгүнөн келип чыгып атат. Биз талибил илим, илим алгандар, илим алган сайын амал көбөйүш керек. Илим алган сайын амал көбөйүш керек. Тескерисинче кээ бир адамдар илим алган сайын илим амал азайбайт. Жок, биз тескерисинче илим көбөйгөн сайын сүннөт, илим көбөйгөн сайын мустахаб деген нерселерди эмне кылышыбыз керек? Көбөйтүшүбүз керек. Бул жерде ажылык келген жок, зекет келген жок деп айтылынат. Анан ушул жерде дагы алымдар ушул ахлалтул халама ва харамтул харама деген жерде ал зекет, ажылык парыз, Кудай Таала парыздаган нерсе. Ушул ахлалтул халала ва харамтул харама деген эмненин ичинде, сөздүн ичинде бар камтылып жатат деп алымдардын көпчүлүгү ушул сөздүн ичине киргизет. Андан кийин зекет, ажылык бул бай адамга парыз болгон. Кедей колунда жок адамга ажылык зекет эмне эмес? Парыз эмес. Ошондуктан баягы колунда жокторго 3 эле парызды аткарган болсо 5 парыз аткарган болуп турабыз. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах иман келтирсек, намаз окусак, орозо кармасак, анын ар жагына колубуздан келбесе эмне эмеспиз? Милдеттүү эмеспиз. Ошондуктан ачык айкын эмне жок? Бизге ачык айкын баягы дүнүйө чогул, бай бол деген ачык айкын бир чакырык жок. Бирок кыйтма түрдө ошол бизге зекет бериш парыз болгондугу, ажылыкка барыш парыз болгондугу кыйтма түрдө бизде эмне менен тыйын адал ырыскыңды таап же деген бир чакырык бар. Бирок түз чакырык жок. Бай бол, анан кийин бизде пайгамбар тилемчилик кылба, бирөөдөн сураба, жада калса тоого чыгып, балта менен отун кесип келип сатып, болсо дагы жаныңды бак, үй бүлөңдү бак деп айтылынат. Бул деген чакырык тилемчи болбо деген сөз. Ар кимден барып ушул менин баягы берген кол алган колдон жакшыраак дейт го. Берүүчү бол, алуучу болбо деген чакырыктар бар. Бизди пайгамбарыбыз адал ырыскы чогултканга буйрган. Бирок дүнүйөнү сүйгөнгө буйрган эмес. Мал мүлктү, байлыкты сүйгөнгө буйрган эмес. Акыретти, пайгамбарды сүйгөнгө буйрулганбыз да. Жакшы малды, бирок байлыкты сүйгөнгө, байлыкты чогултканга буйрулганбыз. Зекет бергенге буйрулганбыз, ажылыкканга буйрулганбыз, колунда жокторго бергенге, садака берилгенге буйрулганбыз, бирок байлыкты сүйүп жүрөккө киргенге буйрулган эмеспиз. Биз туура түшүнүшүбүз керек. Кээ бир адамдар байлык десе эле туура эмес түшүнүк кирип калган бизде. Байлык десе дароо туура эмес түшүнөт.
Кээ бир адамдар тескерисинче ой жалаң ушул байлык сүйүүсү кирген. Намазын өзүнүн парыз, мойнундагы милдетин, парызын таштап жалаң эмне акча жүрөгүнүн ичине кирип калган. Бул ушул нерседен пайгамбарыбыз эмне кылган? Кайтарган, тыйган. Анан кийин кээде бай болсок, байлык болуш бул сөзсүз эле мээнетке, иш, кыймыл аракетке, ишке байланган эмес. Кээде адам эшектей иштеши мүмкүн, бирок акча, бирок тыйын таба албашы мүмкүн да. Аябай көп иштейт, күнү түнү иштейт, бирок бай болбошу мүмкүн. Ал Кудай Таалам каалаганга берет, каалаганга бербейт. Биз ошон үчүн дагы бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Кудайды ушул бергенине шүгүр дешибиз керек. Балким Кудай Таала мага байлык бербей атат да, көп байлык бербей атат да. Балким менин жакшылыгым үчүн, менин келечегим үчүн. Балким мен байлыкты көтөрө албайм. Эгер бай болсом бузулам балким, жаман жолго барам. Балким Кудай Таалам байлыкты мага ушун үчүн бербей атат. Кээде Кудай Таалам мен ушунчалык аракет кылсам деле мага башка бир чоң даражаны бербеши мүмкүн. Чоң үйдү бербеши мүмкүн, чоң машинаны бербеши мүмкүн, башка бир чоң нерсени бербеши мүмкүн. Балким ким үчүн? Менин жакшылыгым үчүн да. Мен балким аны көтөрө албайм да. Биз ушул нерселерди туура түшүнүшүбүз керек. Мусулман бул жакта айтып атат: "Az-zakat waz-zakatu wal-hajj faridatan mahkumatan." Закат менен ажылык дагы парыз. Эгерде анын парыздыгын кимде ким парыздыгын чаңган болсо, алда динден чыгып калышы мүмкүн да. Бирок бул кимдерге буйрулган? Бай колунда бар адамдарга буйрулган. Өзгөчө намаз менен орозого басым жасалды хадисте. Анткени жогоруда айткандай эң негизги элдин көпчүлүк катмарына тийиштүү болгондугу үчүн бир тарабынан, экинчи тарабынан негизги динибиздин өзөгү болгондугу үчүн. Намазды биз мурунку сабактарда дагы айтып өткөнбүз. Намазды таштаган болгон болсо, алымдардын арасында талаш тартыш бар. Аны кайсы бир биздин мазхабта фасык делет, ал намаз окуганга чакырылат, буйрулат. Башка мазхабтарда тооба кылганга мүмкүнчүлүк берилет. Мүмкүнчүлүк берилбесе, ал адамга ушул катуу бир жазаларды колдонушат. Орозо бул ислам дининдеги экинчи очуртта турган негизги парыздарыбыздын бири. Орозо кармасак соо болобуз, кармабасак күнөөкөр, фасык болушу мүмкүн. Намаз орозону чаңган болсо эмне динден чыгып калышы ыктымал. Андан кийин эң биринчи, эң оболу бизде парыздарды аткарыш керек. Эң оболу. Ибадаттардын эң биринчи этап эмнени аткарыш керек? Парыз аткарыш керек. Анан кийин сүннөт, анан баягы толтурулуш керек да. Кээде биз сүннөттөр менен алек болобуз, парыздарды унутуп калабыз да. Андай болушубуз. Кээде тахажжудду окуйбуз да, күнү түнү тахажжуд окуйбуз, күндө баягы кечинде туруп тахажжудда сурасаң, Кудай Таалам жашооңо береке берет, соодаңа береке берет десе, күндө туруп тахажжуд окуйбуз, бирок 5 убак парызды окубай коебуз. Бул туура эмес түшүнүк. Демек, биринчи парыз аткарылыш керек, анан кийин арам нерселерден тыйылышыбыз керек. Эң оболу, эң биринчи этап мына ушул. Анан сүннөт, нафилдер. Ат-тахлил ва тахрим ташри'ун ла якун илля лиллахи таала. Демек, адал, арам бул шариат. Алла Таала гана эмне кылат? Арам, атал деп айтылат, буйрулат. Демек, адал, арам бул шариат. Шариат көрсөткөн чек менен, мыйзамдар менен, шариат көрсөткөн нерсе менен биз аны адал деп айтабыз, же арам деп айтабыз. Эгерде бизде ант ичүү бар, ант ичкен болсоң, антты аткарышың керек. Эгерде антыңды бузган болсоң, эмне төлөшүң керек? Кафарат төлөнүшү керек. Эгерде жакшылыкка ант ичкен болсоң, аны аткарышың парыз болот, милдет болот. Жамандыкка ант ичкен болгон болсоң, аны аткарбашың милдет болот.